Ден соолук жана тиричилик үчүн пайдалуу кеңештер. Өтө кеч тамактануу ашказан рагынын пайда болуу коркунучуна алып келет. Жумасына 4 жумурткадан ашык жегенге болбойт. Майлуу тоок этин дайыма жесе болбойт, себеби ашказандын шишик оорусун пайда кылышы ыктымал. Жемиштерди тамактан кийин эмес, тамакка чейин жеңиз. Аялдардын айыз маалында күчтүү кара чай же кофе ичүүгө болбойт. Эгерде 2 айнек стакан кептелип калса, үстүңкүсүнүн ичине муз салып, экинчисин сыртынан ысык сууга салып коюңуз. Ысыктын таасиринен стакан кеңейип, ичкеси муздактан кичирейип чыгарууга оңой болуп калат. Помидор жана цитрус өсүмдүктөрүн муздаткычка салууга болбойт, алардын даамы жана жыты бузулат. Соя сүтүн аздан колдонуу керек, ага шекер же жумуртка кошпой ичиңиз. Жүгөрүнү жумшак болушу үчүн тузсуз кайнатат. Помидорду ачкарын жегенге болбойт. Аквариумду тазалаганда суусун бөлмө гүлдөрүнө куйса пайдалуу болот. Өттө таш пайда болбош үчүн эртең менен тамактын алдында 1 стакан суу ичүүнү адатка айлантыңыз. Уктаарга 3 саат калганда тамактануу туура. Эгерде тамактын тузу өтүп кетсе, ага бир аз картошка кошуп коюңуз, ал тузду тартып алат. Газдалган таттуу суусундуктарды аз ичиңиз, себеби алар диабет жана гипертония ооруларын чакырат. Желим контейнерди жабык сактоодо жыт пайда болуп кетпеш үчүн чым-чым туз салып коюңуз. Тиштериңиз ар дайым аппак жана жалтырак болуусун кааласаңыз, кебезди сыгылган лимон ширесине малып, аны жумасына 3 жолу тиштериңизди тазалаңыз. Семирүүнү каалабасаңыз, помидор ширесин ичип жүрүңүз. Күн сайын эртең менен жарым лимонду сыгып, сууга аралаштырып, ал менен бетиңизди арчыңыз. Кол чатырды жарым ачылган абалда сода кошулган сууда жууш керек. Андан кийин толук ачып, душта чайкаш керек. Муздаткыч ичинде жагымсыз жыт пайда болсо, аны айына кеминде 2 жолу ичимдик содасы кошулган жылуу сууга жууш керек. Же ага бир баш пиязды тазалап, ичине салып койсоңуз дагы жагымсыз жыт жоголот. Үтүктүн бетинде дат пайда болсо, аны идиш жуугуч каражатка малынган жумшак чүпүрөк менен сүртүңүз. Үйдөгү жагымсыз жытты кетириш үчүн кагазга салынган бир аз кофени бир жайга таштап коюңуз. Жумуртканын кабыгын таштоого шашылбаңыз. Анын ордуна 1 литр сууга салып 4 күн кармаңыз. Андан кийин аны гүлдөргө жана өсүмдүктөргө азык катары колдонсо болот. Жашылча кургак жана салкын жерде турса, ошончолук витаминдерди көп сактайт. Редисканы жештен мурун 15 мүнөт сууга чылап коюңуз. Лакталган эмеректериңизде сызылган издер болсо, анда ал жерди йодко малынган кебез менен сүртүп боеп алсаңыз болот. Жумуртканын агы тезирээк көбүрсүн десеңиз, ага 1 чымчым туз кошуңуз. Гарнир үчүн даярдалган күрүчтү бууда бышырсаңыз, ал бири-бирине жабышпай даана-даана бышат. Ун жана күрүч салынган идишке мык же ушул сыяктуу металл бөлүгүн салып койсоңуз, ага мите түшпөйт. Бадыраң менен помидордон жасалган туздалмаларды карсылдап турушун кааласаңыз, хрендин жаш жалбырагынан кошуп туздаңыз. Кеч пышаар алмаларды узак убакытка сактоо үчүн алардын ар бирин өзүнчө кагазга уруп, караңгы жерде сактаңыз. Тоокту куруудан мурун муздак сууга 7 мүнөт чылап койсоңуз, ал кып-кызыл болуп бышат. Үйүңүз жаңы ремонттолуп, андан боек жыттары кетпегенбе? Мунун жолу абдан оңой. Үйдүн бурчтарына чесноктун бөлүктөрүн коюп чыксаңыз, жыттын изи да калбайт. Айымдар үчүн гана суусундуктар. Эмнеге айымдар үчүн гана суусундуктар? Анткени келбетти, жүздү сулуу кармоого айымдар көбүрөөк далалат жасашат. Анын үстүнө тукум улоо үчүн аялдардын ден соолугу бекем, саламат болуусу шарт. А мырзалар аял затына суктанып гана туруулары керек. Биринчи, малинанын жалбырактары. Малинанын жалбырактарынан даярдалган чай аялдын тукум улоо жөндөмдүүлүгүн, саламаттыгын жөнгө салат. Мындай чайды көп ичкен аялдын жатыны бекемделет. Айыз циклы төрөт жана климакс жеңилирээк өтөт. Чай адамды сергек кармайт. Андыктан кофени малина жалбырактарынан даярдалган чайга алмаштырса, кыйла пайдалуу болот. Аны күнүнө 3 кружкадан ичип туруу кажет. Чайдын зыяны жок болгондуктан дайымкы тамак рационуңузга кошуп алсаңыз болот. Рецепт: убагында малинанын жалбырактарын терип, кадимкидей эле кургатып алабыз. Чогултуп алган жалбырактарды майдалап, идишке салып алуу керек. 1 аш кашык малина жалбырагына 200 грамм кайнак суу куюп, 10 мүнөт коюп коюңуз. Уктар алдында ичүүгө болбойт. Эртең менен жана күнү бою ичсе эффект болот. Экинчи, жылуу суу, лимон. Лимон салынган жылуу суу арыктоого салым кошот. Организмдеги токсиндерди айдайт. Иммунитеттин бекемделишин шарттап, бет терисин жана тамак сиңирүүнү жакшыртат. Лимон адамдын ток жүрүүсүн шарттаган лептин гормонуна таасирин тийгизет. Эгер бул гормондун балансы бузулса, адамдын организминде майдын запасы ашыкча чогула баштайт. Рецепт: лимонду тең 2ге бөлүп, аны жарымынын
кичиресин стаканга сыгып алыңыз. 80-90 градустагы ысык суу куюп, бир аз кое туруу шарт. Жылмык боюнча ичүү керек. Ар бир күндү ушул суусундук менен баштоо мыкты кадам. Сүт жана куркума. Сүт жана куркума Аюрведанын эң популярдуу суусундуктарынын бири. Аны алтын сүт деп аташат. Бул микс бардык гормондорду баланста кармайт, иммундук системди бекемдейт, тамак сиңирүүнү жакшыртат, суук тийүүдөн айыктырат. Рецепт: 200 грамм ысык сүткө 1 аш кашыктын жарымынан куркума салып чаласыз. Татымына жараша бал коссо болот. Уктар алдында ичүү тынч уйкуну камсыздайт. Эрте туруп таңды тосуп алуунун пайдасы. Таң жашоонун башталышы, улануусу, таң менен учурашуу алдыдагы күндө жаркын маанай менен тосуп алуу. Таңда туруу ийгиликтүү адамдардын адаты экендиги эле эрте туруу канчалык жемиштүү экенинен кабар берет. Сиз да эрте туруу менен жашооңузду өзгөртсөңүз болот. Кеч туруунун кесепеттери. Ден соолукта эс алуудан тышкары максатсыз уйку бүт денеге зыян. Булчуңдар бош болуп, тери чыйрактыгын жоготот. Ашыкча уйкуда буйдаланып ыңгайсыз жатуу көнүмүш болуп калат. Бул жүзгө, моюнга бырыш түшүрүп, карлыкты эрте чакырат. Кыймылсыздыктан денеге туз уюп, омуртка оорулары пайда болот. Уйкучулук мурда бар муун ооруларын ого бетер күчөтөт. Максатсыз уйку кан айланууну начарлатат. Бул ашыкча салмактуулукту пайда кылат. Адамдагы ар бир ашыкча май жаңы оору. Уктап калуу таңкы тамакты кечеңдетери анык. Ал эми ашказан сиздин ойго же уйкуда экениңизге карабай өз кызматын аткара берет. Эртең менен бош иштей берген ашказан сөзсүз ооруга кабылат. Бөйрөктө да ушул маселе. Табарсыктын чыңалып толгонуна карабай уктаганда зара денеге тарап кетет. Бул эң алды бөйрөккө зыян алып келет. Мүнөздө ыкшоолук. Кеч туруу эс алдырбай эле чарчатат. Андан улам ал күн ыкшоолук менен көңүлсүз өтөрүн билсеңиз керек. Жалкоолук. Таң менен эч нерсеге жетишпей калдым деген негативдүү ой күн бою көңүлдөнүп иш кылуудан айнытат. Бул көрүнүш күн сайын кайталана берсе, бат эле жалкоого айланасыз. Жаман адат. Айрыкча бул адат адамда бала күнүндө калыптанат. Ата эне баласын уктап алсын деп аяп жатып, аны өзүлөрү уйкучу кылып алышат. Ал эми жаман адат калбайт. Жогоруда саналгандын баарынан эрте туруу менен гана кутуласыз. Бирок эрте туруу жакшы экенин билгенибиз менен аны аткаруу кыйын. Ал үчүн сиз өзүңүз ойлоп тапкан маселелерди төмөнкү ыкмалар менен жоюңуз. Биринчи маселе: мен эс албай калам. Эгер сиз 24 саатты туура бөлүштүргөн болсоңуз, эң сонун эс аласыз. Окумуштуулар 24 саатты 3 бөлүккө 8 сааттан бөлүштүрүшкөн. Анын биринде физикалык иштерди аткарасыз, экинчисинде акыл иштерин ишке ашырасыз, ал эми үчүнчү 8 саатта уктайсыз. Чоң адамга 7-9 сааттык уйку жетиштүү. Бул үчүн 22-23:00 аралыгынан кеч калбай уктаңыз. Экинчи маселе: мен баары бир уктап кала берем. Бул түшүнүктүү, бирок өзүңүздү жеңүүгө эң жөнөкөй ыкманы колдонуңуз. Ар бир кийинки жумада эрте турууну 5 гана мүнөткө жылдырыңыз. Бул сизди чоң жетишкендикке алып барат. Ар жуманын 5 мүнөтүн жарым жылга барабар болгон 26 жумага көбөйтсөңүз 130 мүнөт чыгат. Бул 2 саат. Көрсө жарым жыл ичинде уйкучулуктун азабынан биротоло кутулууга мүмкүн экен. Үчүнчү маселе: эрте туруп алып эмне кылмак элем? Адамдар 2 шартта гана эрте турушат. Биринчи, балдарга кам көрүү же ишке баруу аргасыздыгы. Экинчилери, эрте турууну жаштайынан адат кылып алгандар жана андан рахат алгандар. Билесизби, ашыкча уйку башты оорутуп, денени талыкшытып, жаман адаттарды калыптандырат. Сиз бул 2 топко кирбесеңиз, төмөнкү 3-чү жолду тандап алыңыз. Тил үйрөнүү, сөз жаттоо, эс алган мээ жаңы маалыматты тез кабыл алат. Андыктан бул учурду пайдаланып, чет тилинен 30 сөздү кийин унутпай тургандай болуп жаттап алыңыз. Китеп окуу. Кечинде жарым саат олтуруп 5 бет араң окуп түшүнгөн болсоңуз, эртең мененки жарым саат аралыгында 15 бет окуп коюуга мүмкүн. Бул далилденген. Максаттарыңызды аныктап план түзүңүз. Муну кечинде деле аткарууга мүмкүн. Бирок чарчаңкы абалда шашкалактап түзгөн пландан алда канча сапаттуу болот. Ал эми максаттарыңыз тууралуу кечиндегиден ишенимдүү жана туура ойлоно аласыз. Кечки акылдан таңкы акыл дейт кыргызда. Сейилдөө, душ кабыл алып, чуркоо же жөө басуу үчүн бир күн ичинде убакыт бөлүп келген болсоңуз, бул жакшы. Бирок анын бири да эртең мененкидей сергектик, күч-кубат бербей турганын мойнуңузга алыңыз.